Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен күрүч менен аябагандай даамдуу гуляш жасайбыз. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи унду ушундай кылып кууруп алабыз. Орточо отто ушундай кылып кууруп аласыздар. Мынакей, кууруп алдык. Биздин унубуз даяр. Андан кийин сковородкабызга майды коюп, бул жерде эт, пияз, сабиз баарын ушундай кылып туруп алабыз. Мынакей. Май дак болгондон кийин этибизди салып, жакшылап кууруйбуз. 1-2 минутта куурусак жеткиликтүү. Андан кийин үстүнө пиязды салабыз. Эт болсо кадимкидей суйгашка турагандан эле кичине чоңураак кылып, 4 бурчтуу кылып туруп аласыздар. Мынакей, пияз менен этибиз куурулду. Куурулгандан кийин биз сабизди салабыз. Жакшылап дагы кууруп алабыз дагы. Томатный паста салабыз үстүнө. Кечки тамакка эң сонун идея, кыздар, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Аябагандай даамдуу гуляш болот. Мынакей, кууруп алдык. Эми бул биздин жанагы унубуз. Ундан 1 аш кашык салып, жакшылап аралаштырып, суу куябыз. Мынакей, суубузду коюп, эттин үстүн көмө турган суу болуш керек. Алдына баардыгын жазып кетем, кыздар. Мынакей. Кайнап баштады. Бир кайнап чыккандан кийин отубузду кичине пасайтып, орточо отко коебуз. Ал эми бул жерде күрүчтү тазалап жууп алдым. Үстүнө 1-1,5 кашык, аш кашык май коюп, күрүчүбүздү орточо отто кууруп алабыз, кыздар. Өтө көп куурубайбыз. Кичине кууруп алып, үстүнө суу коюп, ошондо күрүчүбүз бири-бирине жабышпай, аябагандай быдырайган сонун күрүч болуп бышат. Мынакей, бир кайнап чыкчакты кое турабыз. Мынакей, биздин күрүчүбүз бир кайнап чыкты. Эми бир сыйра аралаштырып, кайрадан дагы коюп коебуз. Алдындагы суусу тартылыш керек. Мынакей, алдындагы суусу тартылып, кичине калган учурда ушундай кылып, кадимкидей аш демдегендей эле ортого күрүчүбүздү чогултуп, үстүнө ушундай тешикчелерди салып, капкагын жаап, пас отто коюп коебуз. Биздин күрүчүбүз дымдалып бышыш керек. Ал эми бул жакта биздин подливибиз даяр болуп атат. Чеснок салабыз, татына жараша туз жана лавровый лист салабыз. Өзүңүздөрдүн татымыңыздарга жараша кара мурч да кошуп койсоңуздар болот. А мен кошподум. Мынакей, биздин подливибиз даяр болуп калды. Аябагандай коюу, аябагандай сонун болот, кыздар. Даамы дагы укмуш болот. Сөзсүз жасап көргүлө. Мынакей, биздин подлив даяр. Эти дагы аябагандай жумшак болуп бышат. Андан кийин биздин күрүчүбүз да даяр болуп калды. Мынакей, аябагандай ушундай быдырайган, бири-бирине жабышпаган, сонун болуп бышат.
мынакей. Эми ушундай үйүңүздөрдө пиалагабы, кружкагабы күрүчтү салып, ушундай ар кандай формада салып алсаңыздар болот. Мен ушундай кружкага салып, ушундай кылып салып алдым. Эми чекесине подливибизди салып, үй бүлөбүзгө бере беребиз. Аябандай даамдуу сонун гуляш болот, кыздар. Кооздош болсо, өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Үй бүлөңүздөргө, жакындарыңыздарга, балдарга сөзсүз түрдө жасап бериңиздер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эмдиги көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.